Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Бүгүнкү видеоролигибизде дагы бир жолу Аллахты эстетип туруу үчүн сиздерге ушул видеороликти чыгарып турабыз. Реалдуу жашообузда мына ушундай жер төтөрөлөр жана ошондой эле катаклизмдер булардын бардыгы Аллах Таала тарабынан болуп жатат. Менсинип, акчалуулар үйлөрдү бийик кылып курушат. Бирок мынакей, бул бийик менмин деген бышык өтө бекем үйлөр дагы Аллах Тааланын алдында эч нерсени чечпей калат. Дүйшөмбү күнү Пекинде көгүлтүр аба ырайы боюнча эскертүү уланууда. Кытайдын борборунда катуу шамал болуп 4 адам каза болду. Жекшембү күнү Пекиндин метеорологиялык кызматы секундасына 25 метрге жеткен 9 катуу шамалдан жабыркаган Тунчжоу, Янцзин, Чанпин аймактарында шамал тууралуу эскертүү берип, кийинчерээк аны сары деп жогорулатты. Шамал бак дарактарды кулатып, Кытайдын баш калаасынын көптөгөн райондорунда тыгындарды пайда кылды. 100дөн ашык каттамдар токтотулуп, каттамдар башка аэропортторго багытталды. Мындан тышкары, айрым аймактарда катуу чаңдуу борон болгон. Көздүн көрүүсү бороондо бир нече ондогон метрге чейин төмөндөдү. Бүгүн кечинде шамал басаңдашы күтүлүүдө деп билдиришти маалымат кызматынан. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, албетте сиздерге дүйнөдөгү кызыктуу жаңылыктардан жеткирип турабыз. Жана ошондой эле видеонун ылдыйындагы колду басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер.